Мынакей ардактуу достор, сиздер менен чогуу бүгүнкү күндүн тарыхына дагы кайрылып өттүк окшойт. Албетте, мына ушул эле караңыздарчы, ар бир күн эле ардактуу болгондой, негизи эле ар бир күн мына ушундай майрамдарга коштолгон экен. Мына ушундай эле биздин дагы бүгүнкү күндө жарыктык менен камсыз кылып турган, деги эле энергетиктердин мына ушундай майрамдык күнүн белгилеп отурган чак экен. Ооба, чынында эле ар бир жумушта негизи таланттуу инсандар болот го, жумушту чогуу алып кеткен. Студиябызга майрамда отурлай ошол жааттагы инсандар келип калган учуру албетте тааныштырып өтсөк, Муратбек мырза, ошондой эле Арсын агайлар келген. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Майрамыңыздар болсун алгач. Рахмат. Майрамдык маанай жакшыбы? Абдан сонун. Негизи эле кандай майрамды баштайсыздар? Мына ушул кесиптик майрамды кандай тосуп аласыздар? Кесиптик майрам негизи ар бир жылда жалбат электро өзгөчө майрамдайбыз чындыгында 22 декабрь күнү. Жакшынакай уюштуруучу топтор бар бизде. Майрамды кече уюштурушат. Ошол кечеде ар бир электрон ар бир жумушчусу жеңил энергетикте өзгөчө майрамдайбыз. Мотивация болуш үчүн дагы мындай ардак грамоталар дегени берилип турат, сөзсүз түрдө. Негизи сиздердин жумушуңуздар оор, түшүктүү жумушта. Ушул жаатта канчадан бери иштеп келе жатасыз? Бир тарыхка кайрылып көрбөйлүбү? Арсын агай, сизден баштасак. Мен иштегениме 2002-жылдан бери иштейм. Айдоочу болуп. Демек, жаңырган жыл сиз үчүн бир юбилейдик жыл болуп турбайбы? 20 жыл толуп, 20 жыл болуп дегенде. Буюрса, негизи 20 жылда ошол жаатта иштеп келе жатасыз. Кандай кыйынчылыктар болду? Деги эле кээде өкүнүч деген сыяктуу нерселер болбоду? Кээде түндө калып кеткен учурлар дагы кездешет, э? Болот да. Сөзсүз болот. Маселен, жанагындай оорукка түшкөндө түнү күнү жүрөбүз да. Мадыр жүрөбүз. Кыйынчылыктар болуп турат дегенде. Ал эми сиз өзүңүз бул жаатты эмне үчүн тандап алдыңыз? Мисалы, башка кесиптерде эле толтура го, э? Эмне себептен электр тармагын тандап алдыңыз? Негизи энергетика системасы мага жагат. Кичинекейимде мен музыка жаатында кетем деп ойлогом, чыгармачылык жаатта. Бирок 11-класста аяктаган соң ушул кесипти аркалап, негедир ушул кесип изденүү талап кылды менде. 11-класста аяктагандан кийин мына ушул кесип сизге жагып калган турбайбы? Ага чейин чыгармачылыкты жактап жүрөсүз. Бирок азыркы күндө дагы чыгармачылыкты биз билишибизче кошо алып жүрүп окшойсуз, э? Гитараны жаныңызга алып дегенде, канча жылдан бери чертип келесиз? Гитараны мен 15 жылдан бери. Мен кичинекейимден бери. Өзүңүз 15тен жогору окшойсуз. Демек, гитаранын чебери болуп калган турбайсыз азыркы учурда? Эми ошондой эле болот. Аракет кылып дегенде. Ал эми Арслан агай, сиз айтып кетсеңиз, аккордеонду колго алып дегенде, ырда кетсиз. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздүн өнөрүңүздү да алдыда сөзсүз түрдө көрсөтөсүз. Анан аккордеонду каяктан үйрөнүп калдыңыз эле? Кандай хобби болуп калды сизге? Аккордеон жаш кезден эле кызыгып эле. Өзүңүз эле үйрөнүп алгансыз. Анан кантип сатып алдыңыз аккордеонду? Аккордеон Деле кызык, мындай хобби катары эле болсо. Бир алиги инструмент алган бир баары өзгөчө го, мындай тырышып, акча чогултуп, ушуну алсам экен депчи. Ал эми сизде кандай болду эле? Бизде деле ошондой эле кызыгып. Аркасынан кууп алгансыз. Кызыгынын аркасынан кууп жүрүп. Кандай чыгармаларды аткарып жүрөсүз өзүңүз үчүн, мисалы? Аткарбайм, тартып ойноп берип турат ушулар. Өзүңүз ырдабайсыз. Өзүңүз ырдабайсызбы? Кээде мындай ырдап калган учур болобу? Болот эле кичине. Тамак алып койсак. Негизи көбүрөөк ойногонго аракет кылат экенсиз да, ырдагандан караганда. Азаматсыздар, анда келиңиздер бир майрамда отурлай жакшы чыгарма менен баштабайлыбы, э? Манайды да көтөрүп алат окшойбуз. Манайды көтөргөнчү. Макул, анда эмесе ушул майрамдык маанай тартып алалы. Кесиптештериңиз куттуктап өтсөңүз да болот, э? Кесиптештерибизди. Жалпы Кыргызстан республикабыздагы бардык энергетиктерди, деги эле ошол энергетика системасында иштеген бардык кесиптештерибизди кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар биринин үйүңүздөрдө ар дайым бактылуулук болсун. Таласым аттуу чыгарманы жаңыртып өтөлү анда. Жакшы болот. Жала толтуруп таласты жаңыртып коебуз. Токойон бойлу баратсам,
камтып көздү караткан алыстан келген адамдар кеткисиңе келбек кайыт алыстан алыстан келген адамдар кеткисиңе келбек кайыт алыстан берекен отторун сепкен жер канекей жашын төккөн жер канбакай кошой баш болуп кабыланай манас ай өткөн жер канбакай кошой баш болуп кабыланай манас ай өткөн жер акшум кар сызып учкан жер атагын дүйнө уккан жер чокосо бейек таластан чолпонбай ай чыңгыз ай чыккан жер чокосо бейек таластан чолпонбай ай чыңгыз ай чыккан жер ак чөлмөк ойноп таң аткан айлуу түн безге жарашкан канчалык ойноп күлсөм даң кумарым айканбай ай таластан канчалык ойноп күлсөм даң кумарым айканбай ай таластан кумарым айканбай ай таластан ой азаматсыз мынакей сонун чыгарма болду чынында эле жандуу үндөр дагы бара бер башка го таласка бир бале барып келгендей болду окшойт музыка менен барып келип каласыз чынында өзүңүз жакшы ырды айткансыз абдан анан кандай чыгармаларды көбүнчө жакшы көрөсүз мындай элим жерим дей турган чыгармаларды жакшы көрөт окшойсуз элим жерим деген чыгармаларды жакшы көрөм чынында азыркы учурда кандай десек заман талабына жарашыктуу жаңы чыккан чыгармаларды көбүнчө жаңыртып турабыз. Жаңы чыккан чыгармалардан кайсы чыгармаларды жаңыртып жүрөсүз? Жаңы чыккан чыгармалардан жаккандан. Көңүлүмө жаккандан чындыгында аз эле убакыт болду. Учурда популярдуу десек болот. Толкунбек аттуу ошол Москвада жылдыз болуп кеткен иним бар. Ошол Толкунбек энибиздин чыгармаларын жаңыртып жүрөбүз. Азыркы учурда. Жакшынамы деп элдин баары эле ошол. Таптыңыз Элдин баары эле ошол ырдайт го. Анан ырдап бир жеңекейиз бир кап болуп калган жок. Кимге ырдадың деп. Жакшы көрүп калдым деп. Жок, биздин үй бүлөдө анчалык
талаш тартыш жок. Андай нерсе жок. Түшүнүү менен дебейсизби? Азаматсыздар, андан сырткары агай, сиз айтып кетсеңиз, ошол тармакта иштеп эмнелерди көрдүңүз, эмне кыйынчылыктарды көрдүңүз? Биз мисалы электр жаатында десек эле барып мындай оңой жагын карашыбыз мүмкүн да. Сиз мисалы көзүңүз менен көрүп ошол жерде эмгектенип жүрөт экенсиз бир топ жылдардан бери. Кандай кыйынчылыктар бар негизи ички жагында? Эң эле бир өзүңүз кыйынчылыкка калып, жанагы айткан бир түндөлөрү калып кеткен бир. Каерде калып кеттиңиз эле? Кыйын бир учуруңузду эскерип бир айтып бересиз. Өтө бир жумушта кыйын болгон нерсе. Кыйынчылыктар ушу өтө ысыкта, өтө суукта, түнү жагында аварийный отключениялар болуп калат, өчүп калат. Ошол күндөр кыйынчылык болот. Кар көп жааганда, кар көп жааганда бир баягы машина менен чыга албай, же болбосо барган жерден кайра үйгө кайта албай калган бир учур болду беле? жок, элек. Андай болбойт деп коесузбу? Негизи Майрам Дотурлай, сиз дагы өзүңүздүн баягы эмгек жолуңуздагы мындай кыйынчылык күндөрдү айта кетсеңиз, же сиздики офистик жумушпу? Жок, биз жогорку чыңалуудагы жабдууларды төлөө кызматында иштейбиз. 35.000 вольт Жалал-Абад электро ачык акционердик коомуна караштуу линияда иштейбиз, верхалазбыз. Быйылкы жылда биз Арсланбаб жергесинде жаңы абал чубалгысын жаңы линия тарттык. Ошо командировкага барып, бир ай убакыттын ичинде аны бүтүрдүк. Чындыгында реконструкция деп коет. Реконструкция учурунда кыйынчылык чоң болот. Техникалар менен деле көп учурлар болот. Техника бара албай калат. Аны биз өзүбүз кол менен кылабыз. Жаңы ошол жогорку чыңалуу линияны тартабыз. Ал аябай бир оор болсо. Оор, Мисалы электр тогу адам жанындагы бат эле алып коет. Ал нерсе баарыбызга эле белгилүү. Өзүңүздөрдүн жашооңуздарды ошол жерге баягы кооптуу жакка коесуздар да, анан коркуу деген сезим же баягы өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды мыкты аткарган үчүн ал нерселер силерге мындай жеңил эле өтүп кетеби? Кандай мындай коркуулар болобу? Албетте коркуулар болот. Бирок бизде чындыгында жыл сайын окуп үйрөнөбүз. Тех учебалар болот, анан ай сайын өзүбүздүн учебаларыбыз бар. Ошол техникалык коопсуздукка каршы, өрт коопсуздугуна каршы дагы өзүм чогуу иштеген адам токко түшүп калса же башка болсо биринчи жардам көрсөтүүнү баарысын ай сайын биз окуп үйрөнүп, ошол техникалык коопсуздуктун правиланы десек туура болот. Правиланы сактап иш кылабыз. Демек эрежеге катуу баш эткенсиздер да. Биринчи очурут бизде эреже. Демек өз билемдик болбош керек сиздердин жумушуңуздар дейби. Албетте негизи адам жаны аруакта эле таттуу болот го. Баарынан дагы адамдын өзүнүн коопсуздугу экен да. Ал эми калган нерселердин баардыгы акырындык менен болор экен. Бир гана эрежеге баш ийген болсок, мына ушулардын баардыгы өзүнүн огунда өтө бермекчи. Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир ирет эскерте кетели. 22 декабрь энергетика жаатындагы инсандардын кесиптик майрамы. Андыктан биз дагы мына ушул иретте куттуктап отуруп студиябызга ошол жаатта эмгектенген инсандарды чакырып отурабыз. Дагы бир ирет майрамыңыздар кут болсун дейбиз да. Канда гитараны сагынган биздин көрүүчүлөрүбүз да болушу мүмкүн. Эми баягы өзүңүз айткан жаңы чыгармаларга, жаңы замандын агымына жараша жүрөм деп. Эфирден кийин эле урушуп кетпесеңиз болду. Замандын агымынан калбаймын деп кеттиңиз. Мына ошол агымдан калбай бир аткарып бериңиз анда. Макул, анда ошол өзүбүз азыр айтып өткөндөй эле Толкунбегибиздин жаңы чыгарган чыгармаларын жакшылап жаап берели анда. Жактырбай сизден башканы, мен болдум сизге ашыккан. Катарга билбей жашыбыз, тартылам же тартылам. Издеген көптөн сапаттар, байкатпай сизден табылды. Тымызын тиктен жүрөккө, салдыңыз эже жалынды. Жакшынам, о жакшынам, ашыкмын эжем кашыңа. Дүйнөдө бары жакшыдан, кайылмын эже жашыңа. О кайылмын эже жашыңа.
Жакшынам, о жакшынам, жүрөккө тумар тактың ай. Алып бир кетсем айылгаң, ат энем болот каршыда, о ат энем болот каршыда. Мас болуп турам сүйүүгө, жолу жок көзүң тараптан. Сүйүп бир жашайм үмүттө, жаксам да мейли жакпасам. Колсунан сезге түбөлүү, эмнедир элиң жакшынам. Сөз менен айтып бүт алгыс, жактырам сизди жактырам. Жакшынам, о жакшынам, ашыкмын эжем кашыңа. Дүйнөдө бары жакшыдан, кайылмын эже жашыңа. О кайылмын эже жашыңа. Жакшынам, о жакшынам, жүрөккө тумар тактың ай. Алып бир кетсем айылгаң, ат энем болот каршыда, о ат энем болот каршыда. Жакшынам, о жакшынам. Азаматсыз гитаранда мыкты ойнап кетсиз, ырды да мыкты аткарат экенсиз. Сиздин ордуңуз болуна мен ырчы болуп кеттим экен. Чыгармачылык темага катуураак киришет окшойбуз. Эми чыгармачылык жактан сүйлөшөт окшойбуз. Ооба. Чыгармачылык жактан негизи ошол айттым го, мектеп учурунда мен чыгармачылык жакка көп аракет кылганбыз. Ошол учурда КВН жаатына Эрмек Нурбаев ачкан Тамашо лигасында бизге Жалал Абадка филиал ачылган. Ошол учурда биз КВН ойночубуз мектепте. Мектеп курамасы болуп ойноп жакшы ийгиликтерге жеттик. Андан соң 11-класста аяктагандан кийин ушул университетке тапшырдык. Жалал Абад мамлекеттик университетине. Энергетика системасын тандалып, ошол бойдон калып кетти, чыгармачылык калып кетти. Чыгармачылык деле калып кетти. Негизи кайсыл тармак көбүрөөк сизге мындай жакыныраак? Негизи чындыгын айтсам, эки тармак тең мен үчүн бирдей. Энергетика жааты дагы, музыка жааты. Келиңиз, чыгармачылык эми бардыгыбызды мына ушундай өзүнүн бир өзгөчөлүгү менен тартып алып, ал эми энергетика сизди кандай бир өзгөчөлүк менен тартып алды деп ойлойсуз? Кийин энергетика жаатында иштеди эле сиз жакта, ушуна кызыгып калганына байланыштуу. Бизде Авазов Салайдин деген өзүбүздүн агабыз бар. Ошол энергетика системасында чоң эмгеги сиңген. Деги биздин айылыбыздан. Ошол биз 11-класста аяктаган учурда биздин айылга жаңы подстанция курулган, көмөк чордон. Ошол учурда биздин айылга жаңы көмөк чордон түшкөндө энергетиктер аябай чоң эмгек кылышкан. Анан ошол көмөк чордон ачылышында баарда айылда аксакалдар дегеле бүт тургундар чогулуп ачылышын өткөзгөнбүз. Анда биз кичинекей элек. Ошондо баардык аксакалдар бата беришкен. Ошол биздин агабыз Авазов Салайдин агабыз себепчи болуп ошол курулуш бүткөн. Аксакалдар батасын алышкан. Мен ойлогонмун, электрик болсо мен деле бата алмак экенмин деп. Демек бата берип атса, сизге да таасир эткен экен. Түткү болгон, эл баарысы чогулуп, жакшы иш болду. Мына бизге элге пайдасы тийди деп ошентип бата алган. Мен ойлогом ошол учурдан бери анан энергетика системасын тандайм, элге кызмат кылайын деп. Максатыңыз орундалды бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө мен ойлогондон көбүрөөк орундалды деп эсептейм. Азыркы учурда биз Жалал Абад облусунун, Жалал Абад шаарынын, Базар Кургун районунун, Нукен районуна чейин ар бир үйгө деп айта алам, ар бир үйгө электр энергиясын камсыз кылып атабыз. Бул биздин бир гана бөлүмчө ошол ишти аткарабыз. Бир эле бөлүмчө.
негизи эле жана адамдарга көпчүлүк учурда эч нерсе жакпайт да, жакшылык кылсаң да келе жакпайт, жамандык кылсаң андан ары жакпай кетет да. Анан кээде электр энергияларды өчүрүү болот, атайын жок жерден эле авария болуп кеткен учурлар көп эле кездешет. Ошол учурда мындай элдерден наразычылыктар деле угасыздарбы мындай? Сиздерге сиздердин айыңыздардан болду дегендей эле да, сиздер өчүрүп койгондой эле ойлошот, беш кол тең эмес дейт. Ар түрдүү адамдар, ар түрдүү инсан менен кездешебиз. Биз жөн гана өчүрүп ремонт кылып жаткан учурда деле түшүнбөгөндөр келип, эмнеге өчүрөсүңөр, эмнеге оңдойсуңар, бул жакшына эле кылган нерсени эмне кыласыңар деп ошондой учурлар болот. Бирок күн сайын угабыз, бирөөдөн жакшы сөз, бирөөдөн жаман сөз угабыз. Көнүп бүттүк десем деле болот. Электр энергия жаатында эмне жетишпейт мисалы? Электр энергия жаатында Жалал Абад областын эле алайлы, Кыргызстанда эмес. Бизде эмне жетишпейт? азыркы учурда чындыгында электр энергиянын камсыз кылуу боюнча бир аз кыйынчылыктар бар. Көп десек деле жаңылбайбыз. Анткени деген быйылкы жылдын эсебинен Токтогул ГЭС суу сактагычында суунун көлөмү аздыгына байланыштуу электр энергия менен камсыз кылуу быйылкы жылда аябай оор болду. Жаратылыштан негизи биринчи Кудайдан сураган атабыз. Жаан чачың көп болсун, кестерибизге суу толсун деп. Болгону жетишпеген нерсе бул ошол эле электр энергия кайра эле. Ошол эле. Убакыт саатында өчүрүүлөр болуп турат экен да, демек. Убакыт саатында эми азыркы учурда эконом кылып жатабыз. Ошондуктан жаан чачын жазса бир капа болбойлу, Албетте. Пайдасы көп турбайбы бизге? Негизи жаратылыштын бизге берген таасири мына ушундай өзгөчө орунга экен. Караңыздарчы, жада калса биздин электр энергиябыздын дагы өчпөй бир калыпта иштөөсүнө дагы эң чоң таасирин тийгизген бул жаратылыш кулуштар экен. Андыктан биз да мына ушундай жарык студияда олтурганыбыздын дагы бир себеби бүгүнкү кесиптик майрамдын ээлери десек дагы жаңылышпайбыз. Анда эмесе сизден дагы бир чыгарма суранат. Аккордеон коштоосунда суранат окшойсуң. Ага айтты башында көрүүчүлөр эскерте кетели, мен азыраак сүйлөйм, көбүрөөк ырдаткыла деп. Ошондуктан коштоп берет окшойсуз агай. Гитарамен жакшы ырдайт. Гитарамен деле ырдап жетишебиз буйрса. Макул, анда мен гитара менен жагымдуу чыгарма аткарып берейин анда. Жакшы болот. Учурдагы популярдуу ырлардан болсун анда. Негизи популярдуу ырлар азыркы учурда көп. Биз такыр замандан калбай турбайбыз. Замандын агымына жараша. Эрлан Андаштын азыркы Ашыгым аттуу жаңы чыгарган чыгармасын аткарып Nuna seni sağınan, seni izlep gündü canınan. Bakıtım gülüm can erken, özümdü suyup sağınamın. Karanın engsep kağılan, kaysı günü sağa kabılamın ay, kabılamın ay. Gözlerin nurdan taragan, gönülüm sensin samağan. Körünbey kalsam sadakam, sanaga batıp sağınamın. Aşıklık ohtun arnağan, айтылбай бер сага каламанбын ай, каламын ай. Ой басып күндө баратам, улугу ырлар жаратам. Жүзүңөн сүйүп элестеп, жүрөктү күндө жылытаммын. Өзүң деп жүрүп өзгөчөм, өзүң эле качан жолугамын ай, жолугамын ай. Катарлаш басып баратсам, кармасам деймин колуңан. Капилет анан адашып, калбасам деймин жолуңан. Ней жаныңан артык жан адам, жер калың сенсин махаббатым ай, махаббатым ай. Дири-ди-ди-ди-дири-дей, 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 дири-ди.
учурда өзү чет жакта жүрсө дагы азыркы учурда сонун чыгармаларды жаңыртып, аны менен катар кыргыз музыкасына да чоң салым кошуп жаткан Эрлан Андаштын сонун чыгармасы болду. Сизге дагы ыраазычылык дейбиз. Анан ушундай майрамдарда сөзсүз түрдө өзүңүз кызмат кылсаңыз керек, кесиптештер. Суранып дегендей ырдап бер, Мұратсыз бир өтпөсө керек. Кечелер өтпөсө керек. Кечелер ошондойбу? Ооба, жыл сайын корпоративдерде ушундай жагымдуу чыгармаларды аткарып берем. Кесиптештериме өзгөчө өздөрү суранат. Жыл сайын аткарылуучу чыгармаларым бар өзүмдүн. Ошолорду суранып бей, ушул ырдырдап бер деп жетекчибиз баш болуп өзү айтып кетет ар дайым. Ошол. Кайсыл чыгарманы көбүрөөк суранышат? Бизге да кызык болот атат. Негизи жеңил бийге бийлейли деп ошол улуумундагы агалары суранат. Ак көйнөк кийген бийкеч аттууларынды жаңыртып бер деп. Барам сага Мирбек Атабековдука. Ошолорду жакшы. Ошол чыгармаларды, музыкасын жакшы көрүшөт. Биз кечээ эле күлүп атканбыз, негизи вальс бардык жерде бийленет депчи. Ар бири Сиз себепчи болот экенсиз. Ар бир өзү ошондой ушундай баары жеңил бийни жакшы көргөн адамдар бар да. Албетте, сонун чыгармалар десек дагы жаңылышпайбыз. Аны менен катар кесиптештерди куттуктап бир куплет болсо да ырдап бербейсизби? Кандай дейсиз агай? Агай тамагым ооруп атат эле, качып атат, же сүйлөбөйсүз. Аккордеон ойногон эле келгенмин деп. Бир куплет болсо да суранабыз эми, ооба. Энергетиктердин кесиптик майрамына арнап бир чыгарма тартып бериңиз. Элем ушу эфирден файдаланып, ушу энергетиктерди баарын ушу эртеки майрам менен кесиптик майрам менен куттуктайм. Үй бүлөлөрүндө тынччылык, аманчылык болсун ар дайым, иштеринде ийгиликтер болсун. Анда келиңиз, жакшы чыгарма болсун деп. Аракет кылып бер. Айлуу түн кайда, биз үзгөнчү пар гүл кайда, көзүңөн секет болоюн, кайра, көзүңөн секет болоюн, görünüp koyçu bir hayra. Tamaşa kıyalsız aytsam, tarına düştün tez ele. Kıynagan menin canımdı, kımbatım kanday nemesin, kanday nemesin.
чептей öğretkensиз өзүңүз жакшы ырдап алып эле. Бүгүн ырдабайм деп эле. Андыктан мынакей кесиптештерди сыйлап Арстан агайыбыз дагы сонун чыгармасын жаңыртып өттү. Сизге дагы ден соолук берсин. Кудайым эң негизгиси биринчи орун ден соолук дейт го. Ден соолук болсо мына ушундай жумуштар, мына ушундай майрамдар биздин көз алдыбызда өтө берет экен. Ал эми Мурат мырза өзүңүз тууралуу дагы айта кетсеңиз, кайсыл жерден уулуу болосуз, жогоруда аты аталган инсанды айтып кеттиңиз, мүмкүн Сузак жергесинен окшойсуз деп ойлоп калдым. Анан кантип чыгармачылыкка аралашып, негизи гитара ойноп калдыңыз? Мүмкүн алма сабагынан алысышпайт дегенде эле туугандардан барбы, Мен Сузак районуна караштуу Атабеков айыл өкмөтүнүн Жийли айылынын тургуну болом. Биздин негизи мага бул өнөр Тага журтунан өткөн. Негизи мен тагам ушурда Жалал Абад областындагы Барып театрында директор болуп, учурунда маданият чөйрөсүндө кызмат кылган инсан болгон. Негизи баарысы айтышат ушул Тагага тартыпсың. Эртагайын тартам деген. Тага тапканың мага дегенде эле. Ошондой. Ошондой жугуштуу болгон турбайбы, демек. Ошондон бери аралашып келеткенсиз, Ошондон бери, азаматсыз. Анда эмесе дагы бир жыйынтыктоочу жакшы чыгарма сизден суранабыз. Чында биздин студия бир ыр жаатына, би жаатына көбүрөөк ыкталат. Ошондуктан жакшы чыгарма сизден болсун. Жалпы эле кесиптештерди куттуктап жыйынтыктоочу чыгарма. Келиңиз, анда эмесе мына ушул жалпы эле кесиптештерди куттуктоо максатында ошолорго бир жакшы көргөн, алар сизден суранып жүргөн бир ырлардан аткарып берсеңиз, YouTube тармагынан көрүп сүйүнүп калсынчы. Ушул төмөндөгү жаңы музыкалык композиция дегиле ошол энергетика жаатына кесиптештерге арналсын. Жакшы болот. Майрамыңыздар менен куттап өтөбүз, Күтүп жүрүп күдөрүмдү өздүмдү Сүйүүменде жашап жүрөт бул күндү Сен да чексиз, мен да чексиз сүйгөнмүн Бола албадык биз бирге Бола албадык биз бирге Жаным, ыйлабачы жаным о Жаным, сен ыйласаң жабыгам о Жаным, секетиңдей кагылам Бир өзүңө багынам, мен анткени сени сагынам Эки жүрөк эки бирдей таарынып Көдөнүмө толуп чыгат сагыныч Татып жүрүп махабаттын балтамын Биз бир кезде жасаганбыз жаңылыш Биз бир кезде жасаганбыз жаңылыш Жаным, ыйлабачы жаным о Жаным, сен ыйласаң жабыгам о жаным Секетиңдей кагылам Бир өзүңө багынам, мен анткени сени сагынам Жаным, ыйлабачы жаным о Жаным, сен ыйласаң жабыгам о жаным Секетиңдей кагылам, бир өзүңө багынам, мен анткени сени сагынам Бир өзүңө багынам, жаным сагынам Шында сонун чыгарма болду. Сиздерге дагы ийгилик болсун, ден соолук болсун, майрамды сөзсүз түрдө мындан кийин жакшы өткөрүп алыңыздар деген ишеничтебиз. Буюрса жаңы жыл дагы жакындап келатат. Анда эмесе жалпы көрүүчүлөрдү куттуктап, кыргыз элине бир мүмкүн жердештерге калуу тилек болгон болсо, кыскача эркин микрофон беребиз. Агайдан баштайлы. Келиңиз агай, эми жалпы жумурай журтту Кыргызстаныбызга ошо эртең келаткан жаңы жылдар менен куттуктайбыз баары. Ден соолуктарды берсин, үй бүлөлүк тынччылык, аманчылык. Ошо жакшы күндөр болсун. Рахмат. Айтканыңыз Жакшы келсин. күндөр деп келебиз. Рахмат. Келе жаткан жаңы жыл Кыргызстаныбыз үчүн токчулуктун жылы болсун, молчулуктун жылы болсун.
ар бир үй бүлөгө, ар бир инсандарга бактылуулук алып келсин. Ошондой эле ар бир үй бүлөнүн үйүндө эч качан электр энергиясы өчпөсүн. Айтқаныңыз келсин. Үнөмдөңүздөрдү урушуп койлубу. Машалла ийгилик, ал эми ишиңиздерге албан ийгиликтер коштоло берсин. Бар болуңуздар, ден соолук болсун, эң негизгиси. Сиздерге дагы терең ыраазычылык. Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Жакшылыктарда жүз көрүшөлү. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, биз мына ушундай сонун маанай менен би жарышка чогуу барып келебиз. Андыктан биз менен чогуу дал ушул музыка аркылуу бийлесеңиздер болот.